Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну өзүнүн 13 жаштагы кызын зордуктап жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Жумгал райондук ички иштер башкармалыгы Жумгал районунун тургуну 1967-жылы туулган Жаран узак убакыттан бери өзүнүн 2008-жылы туулган кызын мажбурлап жыныс катнашта болуп жүргөндүгү боюнча маалымат алган. Аталган факт 21-сентябрь күнү Жумгал райондук ички иштер башкармалыгы электрондук каттоосуна алынып, буга чейин сексуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттерин жасагандыгын көрсөткөн деп билдиришти облустук милициядан. Ал эми өспүрүм кыздын атасы менен 2 жылдан бери жыныстык катнашта болуп келгендигин билдирген. Азыркы учурда шектүү Жумгал районундук сотунун токтому менен 2 айга, тактап айтканда 21 ноябрга чейин камакка алуу, бөгөт коюу чарасы тандалган. Бүгүнкү күндө тергөө иштери уланууда. Жогорку кеңешке шайлоого аттанган партиялар курултай өткөрүп жатышат. 9 октябрда 6 партиянын жыйыны болду. Арасында Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан өңдүү таанымал партиялар бар. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020-жылдын 4 октябрында өткөн. Шайлоо тыянагына нааразылар Бишкекте митингге чыгып, арты өлкөдө бийлик алмашууга алып келген. Facebook, Instagram жана WhatsApp'тын колдонуучулары аталган тиркемелердин иштебей калганына кайрадан нааразы болууда. Бул тууралуу интернет булактарынын кыйрашын жана өчүшүн көзөмөлдөгөн Down Detector сайтына таянуу менен чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Facebook тиркемесинин иштебей калышы боюнча эң көп даттануулар АКШ, Улуу Британия, Канада, Германия, Италиядан келип түшкөн. Ошол эле учурда Instagram'дын иштебей калышы боюнча даттануулар АКШ, Германия, Улуу Британия жана Нидерландиядан. Ошондой эле Канада, Италия, Ирландия, Испания, Франция, Орусия жана башка өлкөлөрдөн билдирилген. Facebook компаниясы социалдык түйүндөр көйгөйлөрдөн кабардар экенин айтып, кечирим сураган. Биз билебиз, кээ бир адамдар биздин колдонмолорго кирүүдө көйгөйлөргө туш болушат. Биз мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз жана ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз деп айтылат Facebooktун Twitter'деги билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, 4 октябрь күнү кечки убактан тартып Facebook, Instagram жана WhatsApp мессенджерлеринин иши үзгүлтүккө учураган. Мындан улам Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг 6 миллиард 600 миллион доллар кирешесин жоготкон. Компания иштен чыгуунун так себебин азырынча атаган жок. Бирок кээ бир эксперттер бул көйгөйлөргө Facebook колдонгон серверлердеги мүчүлүштүктөр себеп болушу мүмкүн деп божомолдошууда. 2022-жылдын 1 январынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин каржы башкармалыгынын башчысы Анара Нурманбетова билдирди. Анын айтымына ылайык, кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү маселеси министр Бобик Ажикеев тарабынан көтөрүлүп, өлкөнүн бюджетине киргизилди. 2017-жылдан бери топтолуп келген жалпы 103 миллион сомдук карыздардан кутулуп, материалдык техникалык базасын чыңдады. Өздүк курамда 18 миллион 500 миң сомго кийим кечеменин камсыздады. Мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 8 миллион долларга 81 ору инженердик техникалар алынды. Көп жылдардан бери төлөнбөй келе жаткан аскер кызматкерлеринин кийимдик мүлкүнө жана ижарага алынган батирлердин акысы төлөндү деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. 10 октябрдан тарта номер 8 жана номер 7 троллейбустар кайрадан Ак өргө конушуна чейин каттай баштайт. Бул тууралуу Бишкектин мэриясы билдирди. Буга жолдун оңдоо иштери соңуна чыкканы себеп болду. Мурда Өмүрканов көчөсүнүн Фрунзеден Ашарга чейинки бөлүгүндө ремонт башталгандыктан троллейбустардын схемасы өзгөргөн. Эми номер 7 троллейбус мурдагы графиги боюнча Тунгучтан Ак өргөгө чейин каттайт. Линияга 17 троллейбус чыгып, интервалы 8-10 мүнөт болот. Ал эми номер 8 троллейбус чыгыш бекетинен Ак өргөгө чейин эл ташыйт. Линияга 13 троллейбус чыгып, интервалы 8-10 мүнөт экени айтылды. Бүгүн эртең менен Манас эл аралык аэропортуна спортчулар Айсуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана машыктыруучулары Нурбек Изабеков, Байгазы Кенжебаев, Чынарбек Изабеков келип түштү. Аларды туугандары, жакындары жана бийлик өкүлдөрүнөн Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Шабданбаев тосуп алды. Белгилей кетсек, күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан кыргызстандык балбандар Айсуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло уткан. Ал эми эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло байге алды. Аны менен катар грек-рим күрөшү боюнча Жоломан Шаршенбеков финалга чыгып, бүгүн кечинде алтын үчүн кармашат. Кыз-келиндер курама командасынын келери тууралуу коомчулукка маалымдалган эмес. Буга байланыштуу аз эле адам барып тосуп алды. Кээ бир соц тармак колдонуучулары өлкө намысына жараган спортчуларды тосуп алуу начар уюштурганына нааразычылыгын билдирүүдө. Дал ушул балбан кыздардын алтын алышы менен Кыргызстан дүйнө чемпионатында медалдардын саны боюнча 5-орунга чыккан.